Мойкадан çıktım. Бүт корейцтер. Бүт корейц болып кетті азыр. Машиналардың барчы. Hyundai, Kia. Mercedes'in zavodu Германияда жабылып тұр. Қарағылачы туғандар. 100 жылдық тарихы бар. Машина жабылды. Японецтердің doğru бүтті. Жалаң японец айдачылык, аз корейцтерді айдап қалдық. Ар bir нерсенин өзүнүн заманы бар. Рано или поздно заманы келеткен да. Мына келеген Facebook'тун заманы келди, Mercedes'тин заманы келди. Ким ойлоп тур, блин, японецтердин заманы бүтөт деп. Мына японецтердин да заманы бүттү, бизде японец айдабай калдык. Корейцтердики деле келет заманы, азыр кытайлар базат. Ошон үчүн эч кам санабай эле ар бир нерсенин өзүнүн заманы бар. Иргели Facebook деп, Facebook парти деп, Facebook парти өткөрүп, кимдики Facebook'da көп подписчик деп укмуш. Facebook жардырган заман эле алда Facebook колдонулбай калды, азыр унутулду Facebook. Арадан болгон бир 10 жыл өттү да. Азыр TikTok жардырып атат. Facebook'tan Instagram келген. Instagram укмуш, популярдуу болуп. Азыр Instagram'dагы заманы бүтүп TikTok келди. TikTok деле bir күнү заманы бүтөт. 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин, может быть, TikTok'тун ордуна да бирөө чыгарат. Элдин баары ошол жакка көчөт. В этом мире все временно деген. Постоянство жок бул жакта. Постоянно ушундай болот дегенчи. Илейген корпорациялар жабылып кетип атат. Анан кичинекей момундай дүкөн, кафелерди айтпай эле кой.